Нарктуулукка кайталы. Ата бабаларыбыздын басып өткөн жолун ошолордун нарктуулугу менен ушул заманга келдик. Эгер биз начар эл болгондо эч жакта жоголмокпуз. Ош шаарында улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу тууралуу жарлыгын түшүндүрүү жана ишке ашыруу боюнча 3 күндүк окуу курсунун акыркы күнү жогорку окуу жайларынын студенттери менен кошо өткөрүлдү. Ага катышкан мамлекеттик катчы Марат Иманкулов жаштарды мекенчил, жоопкерчиликтүү болууга чакырып, өлкөнүн келечеги жаштардын колунда экенин айтты. Ал ошондой эле жарлыктын түпкү максаты ата бабанын жолун улап, нарктуулукту сактоо жана күчтүү өнүгүп жаткан мамлекетти куруу экенин баса белгиледи. Ошон үчүн биринчиден Ош университетиндеги жаштар менен жолуга ал дедик. Буга башка вуздардын студенттерин да чакырдык элек. Мына ошолор менен кеңири сөз сүйлөдүк, баяндап бердик, суроолоруна жооп берип атабыз. Ата бабаларыбыздан келген нарктуулукту, ата бабаларыбыздан келген жакшы каада салттарды, үрп адаттарды маған айкалыштырып туруп, анан элди ынтымакка, биримдикке чакырып, жанагындай бийиктикке чыгарып атабыз. Алдыңкы мамлекеттердин катарына барып, тең эте болуп туралы деген жакшы максатты коюп атабыз. Мына ошол экини ишке жүргүзөлү деген иш болуп атат. Мына ошол иш чаранын бири бүгүн Ош университетинин имаратында болду. Жаштар көп катышты, мен абдан кубанып атам. Окуу курсунда райондук жана шаардык администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, облустук мекемелердин жана жогорку окуу жайлардын өкүлдөрүнөн жалпы 54 кызматкер катышты. Алар таалим-тарбия, билим жана илим, маданият, экономика, айлана чөйрө, мамлекеттик тил жана социалдык өнүгүү багыттарынын негизги милдеттери боюнча баяндамаларды угушту. Курс аяктагандан кийин кызматкерлерге насаатчы сертификаттары тапшырылды. Негизгиси биз ушул кыргыз эли кайсы уңгу жолдо келе жатканбыз буга чейин жана мындан ары ошол уңгу жолубуздан адашпай бир багытта кетебиз, өзүбүздүн улуттук наркыбызды, баалуулуктарыбызды, тарыхыбызды сактайбыз, ошолорду мурастан мураска өткөрүп беребиз деген түшүнүктү алдык. Кыргыз элинин өзү кылымдар бою сакталып келген уңгусу болгон. Биз ошол уңгу жолубузду таберик тутуп, ошого азыркы жаңы жолубузду улап, уңгу жолубузду таап алалы. Андай кылбасак, мындай бир дүйнө кооптонуп, дүйнөдө коркунучтар жаралып турган маалда ушул кылымдар бою жоголбой келген кыргыз муунун жоготуп албайлы, ушул уңгу жолубузга кайталы деген максатта жапа-тырмак баарыбыз аракет кылалы. Негизги идеологиясыны өзүбүздүн районубузда жайылтай деген максаттарыбыз бар. Бизге бүгүн мындай сертификаттарды тапшырды, насаатчы деген буюрса, биз ошол Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясынан дагы өкүлдөрү келдик. Биздин райондук билим берүү бөлүмүнөн, райондук маданият бөлүмүнөн келишти. Ошо баарыбыз биргеликте барып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, билим берүү мекемелеринде жана башка маданий жерлерде биз өзүбүздүн билимибизди бул жактан алган бөлүшөбүз. Иш-чараны президенттин администрациясы уюштурду. Негизги максат улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу тууралуу жарлыкты калк арасында кеңири жайылтуу жана анын маанисин түшүндүрүү. Кыргыз эли кандай эл эле, кандай болушубуз керекпиз. Биз өзүбүздүн уңгубузду жоготуп ийбейбизби? Себеби аламдашуу мезгили аябай коркунучтуу болуп атпайбы? Себеби маданияттардын, таасирлердин кагылышуусу болуп атат бүгүнкү күндөчү. Ошол кагылышууда кичинекей мамлекетпиз биз. Бирок мамлекетибиз өзүбүз кичинекей болгону менен биздин өзүбүздүн дымагыбыз, тарыхыбыз, маданиятыбыз өтө бай эл. Мына ошол нерселерди жаштарга ишеним, сыймыкты ойготуп туруп, анан кыргыз кыялындагы мамлекет курушубуз керек да. Аталган окууда баяндамаларды тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыпов, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев, ошондой эле Мурас фондунун төрагасы профессор Кыяз Молдокасымов жасашты. Уңгу жол ар бир адамдын патриоттук сезимин ойготуп, ата бабанын наркын жана салтын сактоого үндөгөн баш багыт. Анын аркасында жер-жердеги кызматкерлер коомчулук менен иш алып барышат, жаштар арасында туруктуулук, билим жана социалдык өнүгүүнү жайылтууга мүмкүнчүлүк алышат. Ынтымакты бекемдөө максатында үй бүлөлүк Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары. бирок ал жерде эч кандай динге пропаганда жок, диндер боюнча маалыматтар гана берилет.